тартылган. Буну чтобы элге бериш үчүн ар бир жерден 2 километр 400 аралыкта где-то 44 жерге ушул тротуарларга чыгарылган. Жалпы узундугу 2 чакырым 400 метр аралыкты түзүп шаардын негизги көчөлөрүнүн катарын толуктаган Аскар Шакиров 5 ай алдын жаңыланган. Долбоордо каралган иштер толук аткарылып, канализация жана башка түтүктөр толугу менен орнотулган. Анда кубаттуулугу 10 атмосферага туруштук берген суу түтүгү коюлуп, ар бир абонент үчүн атайын ачып жабуу жабдыктары бар. Эски суу системасы кесилгенине карабастан жашоочулардын үйүнө кирген суу түтүктөрү жолго зыян берген. Тийиштүү кызматтар бул боюнча түшүндүрүп берди. Ал бурдагы там линиялардагы жер астынан кеткен, бирок самовольно уланганда биз эски линиялардын бардыгы кыркылгандагы бул жаңы биздин ой боюнча мына жаңы линия менен суу кирген дагы мурдагы бир көзгө көрүнмөгөн жер астындагы ушул жерден баягы эски, например, жердин астында 3-4 метр аралыктагы бир качандыр бир убакта незаконно уланган труба калып калгандагы баягы жаңы подключение менен мына үйдүн ичинен кайтып айланып циркуляция жүрүп туруп мындай eski truba binip kaytıp жолдун астындагы eski трубаларга суу кирген. Суу киргенден кийин бул асатка бере баштаган. Аскар Шакиров көчөсүнүн реконструкциядан өтүшүнүн негизги себеби дал ушул эскилиги жеткен суу түтүктөрүнө жашоочулар өз билемдик менен суу тартып, натыйжада жолдун бузулушуна алып келген. Учурда жолдун 100 метри оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Ал эми жолдун дагы бир адам өтүүчү бөлүгү чөгүп кеткенине ирригациялык арыктан келген суу тосулуп, жолдун астына топтоло берген. Шаар түптөлгөндө салынган эски жолдо мындай кырдаал көп катталып, бир катар түйшүк жаратып келгени баарына маалым. Жаңы жолдун калыбында сакталышы үчүн бул аракеттер башка мүчүлүштүктөрдү алдын ала турганын адистер белгилейт. Жалпы эгер ала турган болсок, чөптү десек да болот. Биз кээ бир жерлерин мындай карап сапаты дагы бардыгы жакшы, где-то 2 километр 400 болса, где-то 100 метр квадратқа жетпейт қой, 70 метр квадрат жер ғана бираз бизге өзүбүзгө сомнение болуп калып атат. Ошол жерди кайрадан жасап. Коронавирустун айына булар жасай албай аткан. Себеби биз бүткөн мезгилде күз болуп калды. Уже ондо жасай албайт элек. Жаз чыгары менен жасайбыз деп жатканда бул жерден коронавирус болуп калып, ушул бүтү эми бүткөндөн эмиш баштап атабыз. Кудай кааласа өздөрүнүн себебинен бүгүн эртең бүтүрүп барды. Учурда жолдун жалпы 100 метр аралыгы оңдоп түзөөдөн өтүүдө, казылган жерлерге бүгүн толук асфальт басылып, атайын белгилер кайрадан сызылат. Тендерде каралган келишим боюнча жолду курган компания 3 жыл аралыгында жоопкерчиликти алат. Мындан улам жергиликтүү казынадан эмес, чыгашанын баарын жол курган компания көтөрүүдө. Кээбирлердин өздөрүнүн системасы бар экен, обратка деп коет экен. Сууну кайра алып чыгып, ошо эски турбада калып кеткен эмелер да бар окшойт да. Ошолор чыгып атат. Жана өзүңөр көрүп болдуңар. Ошонун себебинен ушундай жерлер пайда болду. Анан ошо өзүбүз жасап коюп атабыз. Ушу алдын ала дагы неме болбосун деп. Мына жерлер ошондой болот. Бул алдын ала иштери турба ошо суу чыккан айынан жасап атабыз. Анан биздин өзү 3 жылдык кепилдик эмебиз бар. Гарантия бергенбиз. 3 жыл ушундай эгер кемчиликтер болсо жасап беребиз. Компанияны эсебинен. Бул пландалган реконструкциялоо жаз айынын башында аткарылмак. Карантинден улам иш кечеңдеген. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ, жаңылыктар. Жолдун астында жаңы тартылган суу системасы. 2,5 километрде мына бул жагынан нарагына бүтүн. Мына эми бул жактан бул жакка өтөбүз. Мына атайын мына бул жерде ар бир люк мисалы 8 абонентке даярдалган. Ушул жерден өздөрү ким мына водоканалдан рұқсат алса, алардан барып чек условия алышат. Чек условияны бизге алып келет дагы, то есть жолдор башкармалыгына. Рұқсат менен ушул жерден уланат да. Мына 8 точка болсо, бүгүнкү күндө 2 точка эле уланып, 6 запаста турат. Эми байкадыңыз, бул жерде 200 труба. Бияқта мына мисалы 20-дан 50-ге чейинки трубаларда, а пластиктик труба бизде только ак трубалар колдонулган проектте. Бул мындайда мына мисалы мына жолубуздун 2 километр 400 метр жол. Мына жолдун чекеси менен бизде 200 трубада 10 атмосферадагы таза суу давлениеда келген. Тартылган. Буну чтобы элге бериш үчүн ар бир жерден 2 километр 400 аралыкта где-то 44 жерге ушул тротуарларга чыгарылган. Мына көрүп атасыз, оны люк ачып турат. Бул бияктагы люк. Системасына ушул жерден уланган.
Bu ulangandan keyin bunun içindeki tuvaleti, отоплениясы, кухнясы бардығына циркуляция кетеді. Циркуляция кеткенде бұл баяғы үйлер 70-ші, 80-ші жылы құрылғандығына байланышту burada әр түрді уланған. Ал бурдағы там линиялардағы жер астынан кеткен, бірақ самовольно уланғанда біз eski линияларды бардық қыртылғандағы бұл жаң біздің ой бойынша бұл жаңның линиямен су келгендағы burada көзге көрінбеген жер астындағы труба мен ушул жерден баяғы eski, например, жердің астында 3-4 метр аралықтағы bir kaçandır bir uақытта незаконно уланған труба қалып қалғандағы жаңы подключение менен мұны үйдің ішінен қайтып айланып циркуляция жүріп тұрып мынандай eski трубамен қайтып жоғылдың астындағы eski трубаларға су кірген. Су кіргенден кейін бұл осадка бере баштағанда ел айтып отпай мына массалық маалымат қаражаттарында сот тармақтарда айтып 3 айлық жолыңар жол бұзылды деп. Жоқ. Biz ушуну алдын алып, өзүбүз подрядчиктерге алып буздуртуп оңдотуп атабыз да. Biz буздуртуп оңдотуп атканда мына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн келип көрүңөр, туурабы? Кестирип баягы жердин астын текшерип атабыз да. Бул анан дейин бунун бүт расход подрядчиктин мойнунда. Буларга биз заранее договор түзүп атканда шаардын ичиндеги ушундай жолдорду эске алып, biz 3 жылдык договор менен бергенбиз. 3 жыл содержание кылат ушул жолдо. Жергілікті бюджеттен ақша кетпейді. 3 жыл үшін содержание қылаттағы ана бізге өткөрсөйт. Потом жолдор башкармалыгы или там су башкармалыгы чекесіндегі жашыл зоналарды мысалы зелен код башкармалыгы орындары бұны обслуживание кылышат. Проекте жоқ. Самовольный қойылған eski труба. Ушул эси Да. Бұл трубаға кольцевой ғана болып, біз ғана жолы ошондон ғана бұл жерді қазып, убедиться етіп тұрып, қайрадан восстановительный іштер жүріп жатады. Бүт восстановительный иш, мына ошо подряд ишқандай буздырып, қайтып оңдотуп атабыз. Ушу подрядчиктерге айланып, кольцевой болуп аткан келген деген біз ойда турабыз. Ашкын ма? Мындай су мына самовольно уланған су. Бұл біздің подключение болған емес. Bir ғана жолымыз азы ойымыз кольцевой олғандағы bir eski трубадан уланып келген. Burada bir ғана жолымыз айланып шығып қалып атабыз деген ойда тұрамыз. Аскар Шакиров көчөсүнүн реконструкциядан өтүшүнүн негизги себеби дал ушул эскилиги жеткен суу түтүктөрүнө жашоочулар өз билемдик менен суу тартып, натыйжада жолдун бузулушуна алып келген. Учурда жолдун 100 метри оңдоп түзөөдөн өтүүдө.
боюнда ушул жердин тургундары тосуп алгандыгы да